13 мартта Бишкекте Кыргызстан жана Тажикстан президенттеринин сүйлөшүүлөрү өттү. Жыйынтыгында өлкө башчылары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимге кол коюшту. Президенттер ошондой эле чек ара кызматтарынын башчыларына чек араны ачууга уруксаат беришти. Ага ылайык Лейлек районундагы Кайрагаш жана Баткен районундагы Кызыл Бел өткөрмө бекеттери ачылды. Алар 2021-жылы головной суу бөлүштүрүү пунктундагы куралдуу кагылышуудан кийин жабылган. Анда 36 кыргызстандык, анын ичинде балдар каза болгон. Тажик бийлиги алар тараптан 19 киши өлгөнүн билдирген. Разрешите приступить к возобновлению деятельности контроля пунктов пропусков Кызылбек и Кайрагаш. Разрешаю. Разрешите возобновить деятельности контроля пропускного пункта Туристан, Мадарьян. Разрешаю. Отныне и навсегда кыргызско-таджикская государственная граница останется границей вечной дружбы двух братских стран и народов. Я хотел бы с удовлетворением отметить возобновление авиаперевозок и надеюсь, что скоро также возобновятся автобусные маршруты и наши граждане начнут общаться друг с другом. Буга чейин 21 февралда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо боюнча акыркы протоколго кол коюшкан. 27 февралда Жогорку Кеңештин бир нече комитети чек ара боюнча келишимди жактырган. Өкмөттүк делегациялардын башчылары кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди жана карталарды коомчулукка көрсөтүшкөн жок. 27 февралда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте Кыргызстан менен Тажикстан кайсы тилкелерди алмашканын гана айтып берген. Анда башка тилкелер менен катар Баткен районундагы Достук айылы тажик тарапка өтөрү белгилүү болгон. 5 мартта парламентте сүйлөгөн депутат Султанбай Айжигетов Достук айылынын Тажикстанга берилишине каршы экенин айтып, документке кол коюлгандан кийин коңшулар Варух анклавына коридор алары белгиленген. Бул билдирүүсүнөн кийин ал Нуру фракциясынан чыгарылган. Президент Садыр Жапаров Айжигетовдун билдирүүсүн демагогия жана манипуляция деп атаган. Анын айтымында тажикстандыктарда өз бийлигин сынга алып жатышат. Жапаров кыргыз-тажик чек арасы эки өлкөнүн тең кызыкчылыктары эске алынып чечилгенин билдирген. Кыргыз-тажик чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. Бирок чек арадагы такталбаган аймактардан улам маал менен кагылышуулар болуп келген. Эң акыркы ири куралдуу жаңжал 2022 жылы сентябрдын ортосунда болгон. Анда эки тараптан тең 100дөн ашык киши өлгөн.